Урматтуу көрөрмандар, Актала ТВ каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул ирет сиздерге Баетов айылындагы 1990-1992 жылдардагы райондогу социалдык турмуш жөнүндө репортаждардан кыскача баяндап беребиз. Көпчүлүгүбүз билгендей 1991 жылы өлкөбүз эгемендикке ээ болуп, өз арабасын өзү тартып баштаганда жалпы кыргыз эли тартыштыкка туш болду. Бул кыйынчылыкты жеңүү чындыгында эл үчүн дагы, жетекчилер үчүн дагы оңойго турган эмес. Себеби борбордон райондорго чейинки элди тынымсыз камсыздап келген соода, тейлөө мекемелеринин байланыштары үзүлүп, баалар бир күндө кескин көтөрүлүп, өзгөчө райондук борбордогу, шаардагы дүкөндөрдө күнүмдүк керектөөчү товарлар түгөнүп, эл өз алдынча калып, үрөйү учкан абал түзүлгөн. Республиканын кээ бир райондорунда элдин бийликке нааразычылыгы күчөп, райондук администрациянын имаратынын айнектерин талкалаганга чейин барышкан. Мына ошондой тартыштык Баетов айылында дагы болгон. Бирок ошол кездеги район жетекчиси Дөөлөтбек Берикбаевдин иш билгилиги, уюштуруучулугу менен элди кыйынчылыкка тушуктурбастан алып чыгып кеткен. Ал Баетов айылынын элин азык-түлүк менен камсыздоо үчүн алдын ала райондогу чарбаларга азык-түлүк түрлөрүн өстүрүүгө тапшырмаларды берип, эл үчүн өндүрүлгөн. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз сиздерди райондук мамлекеттик акимдиктин башчысы, Кыргыз Республикасынын эл депутаты Дөөлөтбек Кулубаевич Берикбаев менен болгон маектешүүгө чакырабыз. Бул мына кече жакында биздин өкмөт унга болгон бааны көбөйттү, сүткө болгон жана ундан анан сүттөн чыккан продукциялардын баасын көбөйттү. Мындайча айтканда бош кое берди да, эркин баага кое берди. Муну эми эки жактуу түшүнсөк болуп атат да. Биринчи ушул кардардын, сатып алуучулардын, өзүбүздүн элибиздин көз карашы менен. Экинчи жагы өкмөтүбүздүн көз карашы менен түшүнсөк болуп атат. Мына чындыгында өзүбүздүн элибиздин көз карашы менен түшүнсөк, биздин эл абдан алыс, кыйын, тоо таштын арасында кыйынчылык шартта жашаган эл. Чындыгында баанын ушундай эркин кое берилиши биздин ансыздагы чөнтөгү жука, үй бүлөлүк бюджети төмөн элибиз үчүн катуу сокку болду. Муну жашыруунун эч кереги жок. Ансыздагы жокчулук мезгил, жакырчылык мезгил, айлык төмөн, башка продукциянын баары кымбат, жашообуз абдан татаал мезгил ушундай болуп атат да. Мен дагы кайталап айтам, ушул биздин эл үчүн, ушундай алыс эл үчүн чындыгында кыйын болуп атат. Экинчи, эгерде биз өкмөттүк көз караш менен карасак, жалпы элди ушул чакырып биз өкмөттүн, ошол биздин республиканын жетекчилеринин ушул кадамды эмне үчүн жасады, ошол багытта карай турган болсок, мына буудайды алалы биз. Биз өзүбүздүн буудайга болгон керектөөбүздү республикада 50%-ин өзүбүз өндүрөбүз, 50%-ин сырттан сатып алабыз. Мына биринчи өзүбүз өндүргөн буудай жөнүндө кеп кылалычы. Биз өндүргөн буудайга азыр пайдаланып аткан, чаап аткан комбайн, мынакей мындан 1 жыл мурун 8.000 сом турчу, азыр 1 миллионго жетти. Жана Беларус деген трактор ушул 3.000 сом турчу, 2900 бирдеме сом, ушул 500.000 сом болду. Күйүүчү майларды караңыз. Дистоплива турар эле 1 литр 14 тыйын, азыр 20 сом болду. Ушуга да табылбай жатат. Бензин 17 тыйын болчу, бул 25 сом болду литр. Жанагы жер семирткичтерди айталы. Мына 110-130 сом болчу 1 тоннасы. Азыр 4.950 сомго чейин, 5.000 сомго чейин. Мына ушундан улам ушуга кеткен чыгым, ушулардын баарысы келип туруп жана биз өндүрүп аткан, республика өндүрүп аткан буудайга туруп атат. Дагы буудайдын өндүрүү наркын кымбаттатып. Эгерде айталық 15 сомго өндүрүп дыйкан же колхоз же совхоз 15 сом зарыктап 1 килограмм буудай өндүргөн болсо, аны 5 сомго сат деп ким айтылат? Жөн гана колхоз, совхоз, дыйкан чарбасы же менчиктин ээси сатпай коет, андай болсо ачарчылыкка
жаманчылыкка барып калышыбыз мүмкүн болуп атпайбы. Мына ошондон улам өзүбүздөн чыккан буудайды дагы кымбаттатууга туура келет. Экинчи, биз 50% сырттан буудай алып атабыз деп атабыз. Муну орто эсеп менен 1 килограммын биздин мамлекет сырттан 15 сомго сатып алат. 15 сомго сатып алып, аны 5 сомго же 3 сомго же 10 сомго сата албай атат. Ошондон улам жанагы буудайдын наркы көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу анан ундун наркын көтөрүүгө араксыз болот. Эми бул жерден мен бул мамлекеттин, бул өкмөттүн чечимин аргасыздан барган кадам деп эсептейм. Өзүбүз мындай ой жүгүртүп аттык эле. Ушул жакында дүкөн уюштурабыз. Мына Орто Сырт колхозунун башкармасы Абышбаев менен жакында сүйлөштүк, чарба жетекчилери менен баары менен сүйлөштүк. Эми айла жок, анча мынча зыянга отургула дедик, ушул элди багыш үчүн, элге кичине арзанчылык болуш үчүн деп. Мына буудайдын баасы, ундун баасы 24 сом болду. Биз ушул 20-сынан баштап 10 сомдон килограмм буудай саттырабыз. Таза унга жарактуу буудай, тазаланган буудай. Атайын эле дүкөн уюштурабыз. Мына соода борборунун жанында 20-сынан баштап саттырабыз. Жанагы көк сүт аралашкан сүттү өкмөт 14 сомдон саткан атат. Ынак сүт саттыралы дедик. Бул Орто Сырттын фермасы жакын эмеспи? Ошол жерден алдырып келип эле 1 килограмм сүттү, 1 литр сүттү 10 сомдон деп саттырабыз, ынак сүт саттырабыз. Пока өзүбүздүн эл канча каалашынча алгандан кийин анан калганын башка жакка саталы деген ойго келип атат. Эт менен биз ушундай тапшырма берип атабыз, колхоз, совхоздордун баарына ушу график түзүп алып эле эт алып келип союп саткыла. Жакшы семиз койдун, уйдун, жылкынын этин алып келип чаап саткыла. Союш жерден килограмм 50 сомдон. Анан дагы ушул баары бир мал болбосо, өзүбүз малдуу болбосок кыйынчылык боло берет. Ошол малды багыш үчүн тоннасын 80 сомдон Орто Сыртка саман саткыла деп атабыз. Жана дүкөндө болот, заявка берип, ошол Орто Сырт колхозуна саман бөлүп беребиз. Эми бул саманды көбүнчө ушул баягы колунан келбеген, күчү жетпеген, карысы жок, кар адамдарга, ветерандарга, мүмкүнчүлүгү жок адамдарга ошол 80 сомдон саткыла деп атабыз. Болбосо самандын баасы дагы азыр 1,5-2 миң сомго чейин чыгып атпайбы. Район борборуна күнүмдүк турмуштагы биринчи керектелүүчү азыктарды кезеги менен элге арзан баада саттырып турган. Бири арзан эт алып келсе, бири сүт, бири буудай арпа, бири картошка жана башка азыктар менен элди камсыздап турушкан. Мына ошонун эсебинен эл тартыштыкты жеңип кеткен. Айыл чарба продукциясы, азык-түлүк товарлар абдан кымбаттап атат бизге. Анан ошого байланыштуу биз да өзүбүз райондук акимчиликке сүйлөшүп, элдин турмуш шартын карайлы. Пенсионерлер бар экен, аз айлык алган, жумушчу кызматчылар бар экен, эмгектери аз элге акылары. Ошого байланыштуу дүкөн ачып берели деп колхоздор менен сүйлөштүк дагы. Сиздерге бүгүн мына 3 дыйкандар дүкөн деп жалпы атамай болдук дагы 3 дүкөн ачып атабыз. Куртка колхозунуку, Орто Сырт колхозунуку, жана Тоголок молда колхозунуку. Бул дүкөндөрдө айыл чарба өздөрү өндүргөн продукцияны саткан атат. Мисалы буудай саткан атат, баасы 10 сом деп 10 сомдон болуп атат. Сүттүн баасы 10 сомдон, еттин баасы 50 сомдон деп атабыз. Саман сатышканча 80 сом. Андан аскары картошка, пияз, сабиз, капуста саткан атат. Булардын баасы бүт 10 сомдон болуп арзан болуп атат. Этке 50 сом. Ал мамлекетте булардын баасы абдан. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр рыноктук экономика деп ушу биздин колхоздун келип аткан мынабу күйүүчү майлардын кымбатташы, запастык бөлүктөрдүн кымбатташы ушул колхоздун өндүрүп чыгарган продукциясын өтө өздүк наркын жогору көтөрүп атат. Но бирок биздин колхоз ага карабастан ушул бүгүн райондун эмгекчилерине өзүбүздүн өндүрүп чыгарган этти, буудайды, жемишти, жашылчаларды, ушу сүттү арзан баа менен сатып атабыз. Дем алыштарда келип сатканбыз. Бул сапар кой алып келдик, соолук кой, семиз сойго жарактуу. Кооз алып келдик, буудай алып келдик, картошка алып келдик, сүт алып келдик. Койлорубузду 1700төн, козуларыбызды 1100төн, буудайдын килограммын 10 сомдон, картошканыкын 6 сомдон, сүттүкүн 10 сомдон,
Ет алып келдик, килограмм 50 сомдон союп сатып атабыз. Акыбал кыйын болуп аткан кезде айрыкча нан жок болуп, көп жерде ачарчылык болуп, чет мамлекеттен издеп кымбатка сатып келип аткан кезде биздин дыйкандар быйыл айрыкча буудай айдагандар жакшы эмгек жасашты. Же болбосо колхоз боюнча 9844 центнер деген кампага кириш болду. 10.000 центнер. Ушуну мындай деп бөлүштүрүп атабыз. 1000 центнерин үрөөнгө деп мына сапырып даярдап койдук. 1000 центнерин райондун эл үчүн берелик. Ошоко саталык дедик. Ошондон кийин дагы 3000 центнер запаста калып атат. Же дагы бир жылдык нан Кудай кааласа кампада калып атат. Baldarımı da alıp gettiler, sakalday başı oldu. Kinti gösterin, hayırlılar, sularlar. Тартыштыктан чыгуу боюнча иштерге күбө болгон республикага таанымал, аброю жогору 4 райондо, анын ичинен Ак Талааны дагы жетектеген Абдиев Рахатбек Абдиевичтин берген баасы менен жыйынтыктайбыз. Маареке боордошторубуз, жердештерибиз, туугандарыбыз. Бул маареке барлык жерде болуп атат. Ар кимдин өзүнүн сүйгөн өнөрпоздору, ар кимдин баатырлары, элдин даңкын чыгарган кишилери бар. Бүгүнкү күн бизге таптакыр башкача. Бул Тянь-Шань аймагында жалгыз Ак Талаа эмес. Керек болсо республикада, даже Союзда комузун үнүн шаңкылдаткан булбулубуз, биздин сыймыгыбыз, кичүүбүз болсо атабыз, теңдеш болсо тең кишибиз. Мусакемдин урматтуу татынакай той өтүп атат. Эми азыркы замандын бир гана эң бир татынакай жери ушундай өнөрпоздорду чыгарып, элдин кубанычын арттырып, алардын атагын көбөйтүп, арбагына ыраазы кылып ушинтип жаткандыгына биз жүрөгүбүз менен толкундайбыз. Майда чайда жумуштар бир убакта жеңилет. Ал убактылуу нерсе. Ошондуктан бүгүн жакшы уюштурупсуңар. Дөөлөтбек өзүңдүн атыңда Дөөлөтбек. Укканга караганда ушу элге да дөөлөт алып келип, уюштуруу жумуштарын жакшыртып, элге кайрымдуу болуп, ачарчылык ана мына дейт, анысын билгизбей жакшы иш кылып